ооруса кошунасынын кеңешин угуп, интернеттен табылган дары менен дартын айыктыргысы келгендер бар. Бирок бул канчалык кооптуу экенин билесизби? Ар бир организм өзгөчө, бирөөгө жардам берген дары-дармек сизге тескери таасир этүү коркунучу бар, ошондуктан ден соолук маселесинде дарыгердин сөзүн гана угуңуз. Радиоклиника туура маалыматтын булагы. Дүйшөмбү жана шаршембиде саат 12:35 13-кө чейин, жума күндөрү 12:10 13-кө чейин тажрыйбалуу дарыгерлер сиздердин суроолоруңуздарга жооп берет. Ден соолукка байланышкан туура кеңешти радиоклиникадан алыңыз. Эсиңизде болсун, ар бир ишти өз адиси жасашы керек. Өзүңүздүн жана жакыныңыздын ден соолугу үчүн дарыгерди угуңуз. Радиоклиника, биринчи маалымат радиосунда. Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Радиоклиника программасын баштайбыз. Уктурууну мен Гүлбүбү Үсөнова алып барам. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун демилгеси менен жыл сайын октябрдын 2-бейшембисинде көрүү күнү белгиленет. Бул күн көрбөй калуу, көрүүнүн бузулушунун көйгөйлөрүнө көңүл буруу үчүн белгиленген. Буга дүйнө жүзүндө көрбөй калуу барган сайын кеңири кездешип жаткандыгы себеп болду. Мындан улам бул датада коомчулукка көздүн ден соолугуна кам көрүүнүн маанилүүлүгүнө багытталган иш-чаралар өткөрүлөт. Көздүн көрүүсүн кантип сактап калуу керек? Көз кайсы учурда көрбөй калат? Кандай себептери бар? Ушул жана башка суроолорго жооп алабыз. Мейманыбыз Кайра даярдоо медициналык институтунун офтальмология кафедрасынын башчысы Азиз Юлдашев. Азиз Алиевич, саламатсызбы? Саламатчылык, Гүлбүбү. Маанилүү болгон көрүү органынын ушу көрүүсүн биз кантип сактап калышыбыз керек? Биринчи кезекте эмнеге көңүл буруу зарылдыгы турат? Азыр алгач программабыздын башында бул багытта айтып кетсеңиз. Дагы бир жолу чакырууга терең ыраазычылык. Быйыл 25-жылы бүткүл дүйнөлүк көрүү күнүнө арналган тема катары өз көзүңдү сүй деген тема менен уран менен келип атат. Эми бул урандын негизинде жергиликтүү жерлерде, мисалы эми биз Кыргызстанды ала турган болсок, өзү жашап жаткан поликлиникаларда дейли көз доктурдун көзөмөлүнөн өтүү акциялары уюштурулса деген сунуштамалар болгон. Же болбосо кандайдыр масштабтык түрдө скрининг деп коебуз, профилактика үчүн алдын алуу иш-чаралары. Эми бул жерде көздүн оорулуулары, өнөкөттөрүнө келсек, көбүнчө көзгө терс таасир көрсөтүп аткан азыркы гаджеттер, экрандарды эске алсак болот. Анын сыртында жана жашка байланыштуу өзгөрүүлөр, көздүн басымынын өзгөрүшү, чечекейдин бозоруп кетиши, катаракта маселелери, анан кан диабетинен келип жаткан ал деле осложнение катары көздүн ичине кан куюлуп кетүүсү же көздүн түпкү тамырлары, торчосу шишип кетүүсү, ушундай бир маселелер бар. Алардын ушундай бир ооруларды алдын алуу максатында жыл сайын негизи көзөмөлдөн өтүп туруш керек. Эми сунуш катары ошону айтып келебиз. Өзгөчө өсүп аткан бала, мектеп учурундагы балага көзүндө проблемасы жок болсо деле жыл сайын осмотрдон, ошо кароодон өтүп турса, анан алдын ала бир иш-чаралар сунушталынат, дарылар сунушталынат, тамчылар болсун же витаминдер болсун. Көзүндө уже көйгөйү бар, же кандайдыр бир минус очки тагынган, же кандайдыр бир проблемасы болгон бейтап болсо, анда аны 6 ай сайын дарылоо сунуштамалары бар. Глаукома, катаракта маселелеринде ал жерде башка бир эми катаракта маселеси ал только операция жолу менен чечилүүчү нерсе. Эми ал жерде көзөмөлдө болот, анан кийин уже операцияга алынат. Глаукома маселелеринде бул жерде көздүн басымын контролдош керек болот. Көздүн басымын контролдо болсо, дарылар, тамчылар менен контролдонуп аткан болсо, норманын чегинде болсо, анда проблема жок. Ошол өмүр бою тамызып жашап жүрө берет. 6 ай сайын ушул жашаган жеринен көзөмөлдөн өтүп, лечение, дарылоо эмнелерин сунуштамадан алып турат. Дары көздүн ичиндеги басым күчөп төмөндөбөй же дарынын пайдасы тийбей калган учурда операция сунушталынат. Анан бул жерде дагы бир
көйгөй мына эми азыркы учурда көп кездешип аткан көйгөйлөрдүн бирөөсү кант диабетинен келип чыгып аткан осложнение өнөкөттөрү. Бул жерде көздүн ичине кан куюлуп кетүү маселеси уже бизге келген бейтап мындай осложненный форма менен деп коелу, мындай уже өтүшүп кеткен абалда келет. Ал кан уже катып калып же болбосо көзүнүн торчосуна жабышып жыртылып кетүү даражасына келип калат. Андай учурларда албетте мындай дарылоо ыкмасы катары көздүн ичине ийнелер салынат, сунушталынат, дары салынат. Анын пайдасы тийбей жатса же болбосо бир положительная динамика дейбиз, андай көрүнбөй жатса уже операцияга өткөрүлөт, операция жасалат. Эми ал өтө мындай кыйын жана тяжелый оорулууга кирет. Алдын алуу максатында биз диабет демек айтсаңыз, ушул кант диабети менен жапа чеккендерде көз оорусунун пайда болуп калуу коркунучу жогору деп айтып атабызбы? Жогору деп айтып атабыз. Ал учурлар кандай учурлар? Кант диабетинде кандагы кан уровень сахара дейсиз, канттын көлөмү деңгээли жогору болгон же болбосо контролсуз абалда болгон учурлар. Анан кайсы жагдайда ушундай абал жаралат? Дарысын ичпей коюу же болбосо инсулин сайбай коюу, диабетти, кант диабетин контрол кылбай мындай кайдыгерлик кылып дарыланбай жүрө берсе, анан уже билет кант диабети бар экендигин, дарысын ичпей койгон учурунан ичпей койгон учурда көтөрүлүп кеткен учурда дагы ошол учурда дагы чыдап жүргөн бейтаптар көп. Анан врачтын көзөмөлүндө, дарыгердин көзөмөлүндө болбогон бейтаптар да көп. Ошолорго сунуш катары өзүнүн жашаган жериндеги эндокринолог же терапевт врач дарыгерине көрүнүп, кант диабетин, то есть ошо кандын көлөмүнүн деңгээлин норманын чегинде, нормага жакын болсо, хотя бы 7-8 чегинде кармашса, көзгө терс таасири же болбосо жүрөккө, почкага, башка органдарына терс таасири азаят. Биз дагы ошо келген көз жагынан ооруп келген кант диабети менен ооруган бейтапка ушинтип сунуштайбыз: 8ден төмөн кармаңыз, 7, 6,5, 7 тегерегинде кармаңыз деп айтабыз. А уже көзүнө зыян тийип уже же болбосо кандайдыр бир осложнение менен келген болсо, ал жерде көзөмөлү мындай ай сайын көзөмөлдөп турабыз андай бейтаптарды. Ооба. Сиз дагы жогоруда айттыңыз, мынакей азыр кеңири кездешип атканы мына балдар арасында дагы көз ооруларынын ар кайсы түрлөрүнүн катталып жатышы. Биз чындыгында көрүп атабыз, азыр көп балдар көз айнек менен жүрүп калды. Демек, буга таасир этип аткан ошол эле биз айтып аткан азыркы замандын ошо технологиялары, гаджеттер дагы таасирин тийгизип атат деп атабыз. Бул жагдайда сиз адис катары, дарыгер катары көңүл бура турган жагдайларды кайсылар деп айтат элеңиз? Ооба, сиз туура айтып атасыз. Азыр очки тагынып калган, көз айнек тагынып калган, мындайча айтканда ар бир үй бүлөдө бар деп эсептесек болот. Ооба. Статистикага таянсак, 2050-жылда дүйнөнүн, планетанын жарымы, где-то бир 4-5 миллиард адам тагынып калат деген статистика бар. Очки тагынып калат деген. Ал дегени көз оорулары ар бир экинчи же үчүнчү адамда кездешет дегени, көз айнек тагынып калды деген. Кичинекей муунда, жаш муунда кездешип аткан себептерден гаджеттердин таасири, тез таасири, анан өтө көп аны колдонуусунан болуп аткан учурлар. Көп сурап келсең, мисалы бир отурду 3-4 саат, 5 саат кыймылсыз аракетте алдыга ээлип алып, анан телефонду тиктеп алып, кечке отура берген учурларды айтышат. Ата-энелерден сурап келсек, ата-энелер ушинтип мындай жаловаться этип келет: балам тигиндей көрбөй атат, мындай жакшы көрө албай атат, досканы көрө албай атат сабак учурунда, же болбосо кечке телефондо отурат. Албетте аны жаш курагына карап биз колдонуу сааттары дейли, мындай
период, ошол канча убакыт колдонуш керек. 5 жашка чейин сунуштабайбыз. Экран тиктегенге же болбосо телефон тиктегенге берип коюп кечке отура бергенге такыр болбойт. Ал өтө зыяндуу. Бирок азыр биз көрүп атабыз го, кенедей балдарга, 2-3 Дөрөс, жаштагы балдарга дагы телефонду маңдайына коюп коет. Отурган балага эле телефон коюп отургузуп коюп атат. Ал өтө чоң көйгөй деп эсептейбиз. Ал сөзсүз түрдө же көзү чалыр болуп калат, же болбосо мектепке барар учурда даже мектепке жетпей уже көз айнек тагынып калат. Андай учурлар көп чындыгында. Алдын алуу максатында ошо 5 жашка чейин такыр бербеш керек. Колдон келсе бербей эле башка нерсе менен алаксытып же башка нерсе оюнчук же башка нерселер менен оюндар менен алаксытканга аракет кылса деген сунуштама. Анан макул мындай билим берүү катарында колдонсо деле 10 мүнөт ашып барса 20 мүнөт убактысы менен 10-15 мүнөт тиктеди, үйрөттү, көрсөттү, болду, эс алдырат. Эс алдырганда дагы 2-3 сааттап эс алдырат. 5-10 мүнөт эс алдырып коюп кайра тиктетип койгондо туура эмес. Анткени көздүн карап турган булчундары тиктеп аткан учурда жакын аралыкка тиктегенде кысылып спазм деп коебуз. Ал катуу абалында калып калат. Анан уже кечке тиктеп отура бергенде ал кайра бошой албай, иштей албай калат. Тиги рефракциясы ошонун эсебинен бузулуп баштайт. Минус, плюс ошондой маселелер чыгат ортого. Демек, көрүү аралыгындагы сактоо маанилүү экен да. Мисалы үчүн сыналгыны көргөндө, ошол эле китепти окуганда дагы. Сыналгы дегенибиз ал бир аз алысыракта да. Аны эми 3 метр деп эсептесек, ортолому эмнесин, анда зыяндуу эмес. Бирок анда деле 1 сааттан көп эмес деп сунуштайбыз. Китеп маселесине же телефон, планшет жакын аралыкка келгенибизде эми негизи 50 сантиметр же болбосо бир ушул чыканактын узундугунда деп сунуштайбыз да. Бирок анда деле көпкө отурбай, мындай көпкө тиктеп отура бербеш керек болот. Мектеп учурундагы балага эми ашып барса жарым саат, 1 саатка чейин деп сунуштайбыз. Мына уруксат берилет. Бир окуу процесси үчүн колдонсо. Жөндөн жөн кечке тиктеп отура бергенде анда уже көзүнө болот аткан күч, то есть таасири, биринчиден нурдун таасири, ал дагы көздү кургактыкка алып келет. Алдыңкы катмары кургатат экен, кургатат. Келип жаткан нур анан бир предметке тиктеп калса, моргательный рефлекс, ирмеген процесстер азайып баштайт. Мээнин неси, ирмеген автоматикалык неси количество, то есть саны азайган сайын тиги кургай берет роговицабыз, алдыңкы катмар. Ошондуктан синдром сухого глаза, то есть көз кургагандыгынын синдрому деп же кызыл көз деп айтылат, красный глаза деп, синдром красный глаз. Ошондой бир көйгөй башталат. Андай учурларда нымдандыруучу тамчылар беребиз. Бирок нымдандыруучу тамчылардан деле тамызган учурда деле тиги кургактык синдрому кетпейт. Ал дарылоого, то есть дарыланбайт деп айтылып келинет. Бир гана нымдандыруучу тамчылар ошол процессти жеңилдетип турат. Кургактык процессин нымдандыргандан ирмегенде жеңилирээк, мындай комфортураак көрүп баштайт. Кечке тиктеп отургандан жана чалыр деп атпайбызбы, көздөр ичине карап чалыр болуп калат же сыртка карап булчундар тартып кетет сыртка же ичине. Андай учурларда деле көз дарыген көзөмөлдөн өтүп турат поэтапно. Керек болсо очки, көз айнек берилет, аппараттык түрдө лечениялар бар, дарылоолор бар. Болбой жаткан учурда косоглазия, то есть ошо чалырдык градусу көбөйүп кетсе, анда операция жолу менен түздөлөт. Эми ошондой сунуштамалар бар. Чалырдыктын дагы башка себептери кайсылар? Себептеринен негизи айта турган болсок, мээ менен байланыштуу, то есть центральный нервная система деп коебуз го. Нервный система менен байланыштуу бар, тубаса учурлар бар. Көбүнчө ушул рефракциянын бузулушунан келип чыккан учурлар. Эми аз кездешкени травмадан кийинки осложнение катары болушу мүмкүн. Ал да аз кездешет. Эң көп кездешкени же тубаса төрөлөт, ошондой чалыр көз менен, же ошол өсүп аткан учурунда рефракциянын бузулушунан жакын аралыкка көп тиктеп, же болбосо контролсуз болгон учурларда, же болбосо көз айнектин тагылган көз айнегинин туура эместигинен дагы болгон кездешкен учурлар бар. Конкреттүү бир себеби жок.
бир канча себептен келип чыгат. Тубаса ошо чалыр болуп төрөлгөн көздү түздөгөнгө болобу? Түздөгөнгө болот. Биринчи этапта ошо мен жана жогоруда айткандай эле көз айнек берилет. Көз айнек менен 6 ай сайын көзөмөлдөө болот, динамиканы көрүп турат. Если угол косоглазия дейбиз, ошол бурч градусу көбөйбөй 1 градуста тура берсе, анда көз айнек менен жүрө берет. Чоңойгон сайын тиги булчундар өздөрү бала өскөн сайын булчундары дагы мындай развитие болот го, өнүгөт, анан өзү катып калат, мындайча айтканда өзүнүн абалын сактап калат. Угол косоглазия азаят, ошондо бурч косоглазия чалырдын градусу азаят. Градусу көп учур болгондо, мисалы 15, 20, 25 градуска чейин болгон учурлар бар, 40ка чейин болгон учурлар бар. Анда только операция жолу менен ошол специальный методикалар бар, алардын менен эсептеп градусту миллиметр, канча мышца канча миллиметрге жылдырылат, аны уже операция учурунда жасалат. Операциядан кийин деле, операция болуп өткөндөн кийин деле кайра очки тагынат. Көз айнек менен көзөмөлдө ошол постоянно көзөмөлдө болуп турат да, мындай. Ошентип мындай калыбына келтирсе болот экен, мындай. Ооба. 100% гарантиябыз жок. 0го түшүрүп беребиз, 0 градус кылып беребиз, түп-түз кылып беребиз деген гарантия эч ким бере албайт аны. Бирок көп учурда мындай косметикалык жагынан караганда көздөр түз болуп калат операциядан кийин же дарылоо ыкмаларынан кийин. Эми бул жерде эң көп мындай иш деп коебузбу, мындай жумуш ата-энесинде да. Ата-энеси көзөмөл кылып, анын специально ушу методикалары бар. Көздү жаап бир көзү менен иштетүү, экинчи көздү жаап экинчи көзүн иштетүү, ушундай дарылоо ыкмаларын үйдөн өткөрөт. Аны күнүмдүк өткөрүп туруш керек болот. Андай кылбаса, бир көзү иштеп, экинчи көзү жалкоолонуп калышы мүмкүн. Жалкоо көз же болбосо амблиопия деп коебуз. Же экинчи көз, эки көз бирдей иштеш үчүн ушундай бир упражнение деп коелу, ушундай нерселерди өткөрүп туруш керек болот. Анан бала 18 жашына чейин тез өскөндүктөн, ошо 18 жашка чейинки болгон куракта ошол нерселерди кылып калса, мындай так аткарса, врачтын көзөмөлүндө болсо, бир натыйжага, мындай положительный динамика, то есть эффективный дарылоо болот да. Бул если жөн эле таштап коюп, көз айнек тагып коюп, көзөмөлдөбөй койсо, анда бир натыйжа болбойт. Анда жөн эле көз айнекти тагынып жүрө берген болуп калат. Тагын тиги чалыр маселеси болсун, градус маселелери, же болбосо көрүүсүнүн көбөйдүбү, төмөндөп кеттиби, алар көзөмөлдө болбой калса, конечно, бир күнү келип, ал жаш улгайган сайын бир кандайдыр бир осложнение болот, же болбосо көз уже лечение болуп дарыланбай турган абалда калып калат. Жада калса көрбөй калуу коркунучуна деле алып келиши мүмкүн да. Такыр сокур болуп калбайт го, бирок жетелеп калганга чейин барып калышы мүмкүн да. Көрбөй бир канча метр эле көрүү функциясы сакталып калат. Эми такыр 0го сокур болуп калат деген жерибиз жок. Сокур болуп калган жерлер башка бир өнөкөттөрдөн келип аткан нерсе. Айрым бир учурда ата-энелер көп баамдабай, байкабай калат да, баласынын бир көзү көрбөй калган учурларда кездешет да. Жүрө берип, анан кийин капыстан эле мындай бир дарыгердин кароосуна барып калган, текшерилүүгө барып калган учурда, демек бир көзү көрбөйт экен, муну билбей жүрө бериптир деген учурлар дагы болот. Демек, мындай абалга кептелбеш үчүн мындай дарыгердин кароосунан өтүп туруш керек деген сөз да, Туура, туура айтасыз. Бизде негизи азыр деле бар ал нерсе. Мектептен алдын, окуу башталардан алдын медосмотр өткүлө деп в кавычках требуем дейт го, мындай. Аны бирок кайсы бир ата-эне кылат экен, кайсы бири көп учурда кылбайт экен. Ооба, өткөрбөйт экен, же болбосо анан кийин барам, же ушинтип калып кетет экен да, мындайча айтканда. Бирок мындай баласына кайдыгер болбой, жыл сайын мектепке чейин, керки ата-энелер мектепке чейин ошо август айында башташат, мисалы. Август айында эл көбөйүп кетет, өзгөчө балдар көбөйүп кетет. Ошол туура нерсе. Ал мындайча айтканда дүйнөлүк неде чек-ап деп коебуз. Бизде эскиден калган медосмотр. Ошол эле медосмотрга стандарт процедуралар кирет. Көз доктору, кулак, тиги бул педиатр жаш курагына карап да. Ал деле мындайча айтканда 40 жашка чейин бир медосмотр, 40 үстү медосмотр деген нерселер бар, чекаптар бар, дүйнөлүк стандартта да бар ал нерселер. Бизде дагы ошол нерселер бар, бирок аны мындай
милдеттүү түрдө кылыш керек деген. Эми билбейм, ошондой бир ошого келет окшойбуз келечекте. Милдеттүү түрдө медосмотр өтпөсөң мектепке албайбыз же болбосо сабакка баштабайт деген нерселер болуш керек окшойт. Анткени ал нерселер болсо гана анан алдын алуу, профилактика деген нерсе ошондо жүргүзүлөт. Анан информация катары маалымат көбүрөөк берилиш керек деген сунуштарыбыз бар. Өзгөчө керек болсо буну мектепке барып, ошол маалымат катары мектептеги мугалимдерди үйрөтүү, ошол режимдерди сактоо эмнесин көрсөтүү, ата-энелерге өзүнчө мисалы мектептик класстык сааттар бар. Аларга чогулган учурда ошо жергиликтүү көз доктурлар барып окутуп, мисалы же болбосо бир кыска семинар, жарым сааттык семинарлар өтүп турса болот. Мисалы Бишкекте менчик мектептерде бул нерсе бар. Мисалы мен өзүмдүн балдарымдан да билем. Менчик мектептер заинтересованный дейт го, кызыктар, аны чакырат, врачтарды чакырып турат, кандайдыр бир тематикалар менен ушул оюн сыяктуу же болбосо бир үйрөтүү максатында ошолорду айтып берип турушат. Ар бир темада тиш доктору болсун, көз доктору болсун, эми кыскасы ушундай нерселер бар. Аны эми мамлекеттик мектептерде кылынабы, кылынбайбы, эми ал башка маселе. Кааласа кылса болсо керек. Бала бакчаларда деле жанагы чоң группаларга, Ооба. Подготовительный дейбиз го, мектепке даярдоо группаларына да кылса болот бул нерселерди. Эми буюрса натыйжасы болот деген. Ушинтип үйрөтүп профилактика жагын көбүрөөк басымдуу кылсак, анан бир осложненияларга туш келбейбиз да кийин. Алдын алуу максатта. Демек, ушундай көздүн көрбөй калуусуна жеткирбеш үчүн, жана сиз айткандай жетелетип калбаш үчүн алдын алуу чараларын жүргүзүп турушубуз керек. Алдын алуу чаралары болсо мектеп курагынан башталып атат, азыркы учурда көйгөйлөр. Ооба. Уже мектепке жарым класстын жарымы же болбосо бир 3/4 көз айнек менен барып калган учурлар көп да. Өзгөчө эми шаар жергесинде көп кездешкендиги үчүн, балким ушунда густонаселенный дегенибиз үчүн балким бизде көп кездешип атат да. Айыл жергелеринде көп айта албайм, бирок бар. Менин оюмча бүт жерлерде текшериш керек. Ушундай көрбөй калуу коркунучуна алып келе турган факторлорду атасаңыз. Эң көп ушул гаджетти туура эмес колдонуу, көп колдонуу, өтө жакын колдонуу маселелери. Анан бул бир гана мектеп учурунда эмес, чоң курактагы, мисалы 18+ категория дейбиз. Уже мисалы иштеп калган инсандар, жумушу эртең менен кечке айтишник болсун, бухгалтер болсун, кыскасы айырмасы жок. Отуруп иштеген жумуштарга тиешелүү 2 саатка чейин иштеп, мисалы жакынкы аралыкка 2 саат иштеп атабы, 2 сааттан кийин туруп басып, бир аз мындай кыймыл аракет кылып туруусу сунушталынат да. Анткени кан айланбай калуу маселеси бар бул жерде. Көпкө отура бергенден кан айланбай калып, бул жакта остеохондроздор, моюн остеохондроздору, астыңкы органдардагы кандын застой крови деп коебуз, кандын уюлуп калуусу, андан кийинки келип аткан уже осложнениялар кете берет. Ал деле көзгө да таасир берет, кан басымга таасир берет, башка көйгөйлөр чыга берет. Ошон үчүн 2 саат иштедиңизби, отурдуңуз, иштеп алдыңыз, 2 сааттан кийин туруп басып келиңиз. Кыймыл аракет 5-10 мүнөт басып келиңиз. Жок дегенде бир сыртка чыгыңыз же кайра кириңиз. Мүмкүнчүлүк болсо, жок болсо ошо эле бир иштеп аткан жеринде эле кыймылдап 5-10 мүнөт эс алат. Анан кайра 2-3 саат иштейт, кайра эс алат. Ушинтип анан көбүнчө биз азыр күндүз иштейбиз, кечинде кайра барып телефонго. Караңгы помещение, свет өчкөн. Андан 2 эсе, 3 эсе зыяндуураак да. Келип аткан нур бир канча эсе зыяны көбөйөт. Ошондуктан сунуш катары светти күйгүзүп алып, жарыкты күйгүзүп алып иштесин, ишин бүтүрсүн дагы тезирээк мындай экран менен болгон контактты азайтсын деген. Ооба, ошону кыскартыш керек деген. Өзгөчө бул мектеп учурундагы бала мисалы сабак жасап аткан болсо, сөзсүз үстүнөн болгон жарыктык болуш керек да. Караңгы эмнеде же болбосо жарыксыз болгон помещениеде болбосун деген. Жатып алып дагы телефонду көрүп атпайсызбы? Жатып алып да китеп окуп атпайсызбы? Мисалы үчүн да. Демек ушундай жагдайлардан качыш керек экен, мүмкүн болушунча. Туура, эми мүмкүн болгондо түз отуруп өзүнө комфортный бир положениеде окуса, көрсө дегендей. Экрандар менен экран тиктеп отурган болсо,
ошо 2 сааттан көп эмес. А китеп болсун, мисалы китеп окуп атат, журнал бирдеке жазып чыгып атат, 3-4 саатка чейин можно, ну как бы сунуш катары сунушталат. Рахмат, урматтуу радио каармандар, ушуну менен программабыз соңуна чыкты. Биздин бүгүнкү программабыздын мейманы Кайра даярдоо медициналык институтунун офтальмология кафедрасынын башчысы Азиз Юлдашев катышты. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Сак саламатта туруңуздар, оорубаңыздар.